тилиндеги бардык маалыматтарды akpress.org.kg сайтынан табасыз. Азыр акыркы жаңылыктардын топтому. Кыргызстандын жарандары өзгөчө абал деген кырдаалга биринчи жолу туш болуп жатса керек. 25 мартта саат эртең мененки 8ден баштап 3 шаарда жана 3 райондо өзгөчө кырдаал абалы башталат. Алар Бишкек, Ош жана Жалал-Абад шаарлары, Сызак, Ноокат жана Кара Суу райондору. Коменданттык сааттын аралыгы кечки 8ден таңкы 7ге чейин. Бул аралыкта көчөдө жарандар транспорттарда болбошу керек. Ала Бука, Кара Суу райондорунда жана Ош шаарында коронавирус жаңы катталды. Бүгүн 24 мартта катталган бейтаптарды кошкондо жалпы 42 адамга жетти. Алардын арасында кичүүсү 1 жашка чыга элек наристе болсо, улуусу 86 жаштагы карыя. Борбордогу чоң базарларда абал кандай болду экен? Ош базарында 24 мартта дагы адамдар көп жүрөт, ал эми Дордой базары 23 марттан тарта убактылуу жабылган. Жалал-Абад облусунда коронавирус жуккан бейтаптардын бири 71 жаштагы карыя жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Бүгүн абалы орточо экенин өкмөттүн Жалал-Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары Ырысбек Ызабеков билдирди. Кирип чыгууга тыюу салынган Ош шаарындагы кырдаалды турмуш басылмасынын аймактык кабарчылары чагылдырган. Жалал-Абад шаарына кирген негизги 3 жолго санитардык карантиндик посттор коюлуп, сырттан келгендерди киргизбей, шаар тургундарын сыртка чыгарбай жатышат. Бардык маалыматтарды уюлдук телефондон эле окусаңыз болот. Ал үчүн Баракелде мобилдик тиркемесин көчүрүп алыңыз.